33 жаштагы Бабур Калматов тоту куштардын сырын жакшы түшүнөт. Анткени 23 жылдан бери куштар дүйнөсүндө чукуп жашап келет. Негизгиси аларга наристеде кам көрүп, аяр мамиле кылыш керек дейт. Кароосунда тоту куштун 25 жакын түрүн кездештирүүгө болот. Мисалы Жако, Ларе, Амадин, Канарейка, Амазон, Амбрелла жана башка түрлөрү бар. Алардын эң кымбаты Александр Ларикен. Баасы $900 турат. Мен 10 жашымдан бери тоту куштун түрүн багып келатам. Арыбак куштар менен алек болом. Өз балдарым сымал көңүл бурам. Ачка калбасын деп кайсы жакта болмойн оюм ушуларда. Куштарга орой мамиле кылсаң, адамдардай капа болуп калат. Тоту куштар башка канаттууларга салыштырмалуу назик болушат. Аяр мамиле кылып, жем суусун убагында бербесе өлүп калышат. Андыктан суусун алмаштырып, жемин өлчөмү менен берип, түбүн тазалап туруу зарыл. Аларга куурулбаган жана чагылган семичке, сабиз, алма жемиштерин берем. Бул жердеги тоту куштардын айрымдары Ташкенттен алынып келинсе, көпчүлүгү өздөрүнөн көбөйтүлүп жатат. Ал эми тоту куш багуучунун айтымында Алнистит аттуу тоту куш 2 айда бир төлдөп балапан чыгарып турат. 2ден 12ге чейин балапан чыгарат. Арасында бир жылда 2-3 ирет балапан чыгаргандар да бар. Бул Анжерела жана Александра аттуу тоту куштар 30-40 сөздү жаттап сүйлөй алат, бирок мындагылар азырынча үйрөнө элек. Куштарды багууда кесип болуп калат экен. Мисалы мен жаңы түрлөрүн кошуу максатында бат-баттан зоо дүкөндөргө келип турам. Негизгиси куштарды да сүйүү керек. Ошондо гана кылган мээнетиңдин ырахаты болот. Учурда бул дүкөндөгү тоту куштардын баасы 50 сомдон $1000 чейин турат. Куштардан тышкары бул жерде аквариумдагы кооз, түркүн балыктарды да кезиктирүүгө болот. Алар да көлөмүнө жана сулуулугуна карап бааланат. Тоту куштун же балыктын сатып алуучулары көп деп айта албайм. Анткени экөөнүн тең өзүнүн фанаттары бар. Бири орто муундун өкүлү болсо, бири өспүрүм болушу мүмкүн. Мен мындай үй жаныбарына адамдардын кызыгып калуусун вирус деп эсептейм. Кээ бир жөн эле баш баккан адамда кызыгып кетиши ыктымал. Тоту куштардын айрымдары 100 жылга чейин өмүр сүрөт. Колдо багылып жаткан жаныбарлар өзгөчө камкордукту талап кылат. Антпесе өлүп калуу коркунучу бар. Андан тышкары медициналык кароодон да өткөзүп 2 айда бир атайын эмдөө жүргүзүп туруш керек. Жусупбек Ушмат уулу, Тайра Матчан уулу, Ош Пирим жаңылыктары.